Талас шаарынын тургуну Алтынбек Шербахунов бош убактысында борбордук аянтка көп келет. Ардактуу эс алуудагы милиция кызматкери велосипед тээп, тааныштары менен жолугуп, эс алып кетет. Каарманыбыздын айтымында акыркы жылдары шаар таанылыс болуп өзгөрдү. Өзгөчө кечкисин борбордук аянттагы жарыктар күйгөндө шаар таптакыр башкача көрүнөт. Ал эми жаңыланган скверлер шаар тургундарынын сүйүктүү жайына айланган. Бул иштер жергиликтүү бийликтин демилгеси жана Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун колдоосу менен ишке ашкан. Азыр эми Кудайга шүгүр болуп калды. Мына эс алабыз десең мындай аллеяны карабайсыңар, кандай сонундай көзгө толумдуу болуп атат, жакшынакай болуп туруп. Менин байкаганымда кечке маал көчө толуп калат бул жерде. Борбордук аянт абдан жакшы болуп атат. Бул эми жанагы бизде жазылып турбайбы? Талпынып күнгө кол сунган таласын тосот кел тууган деп. Анан биздин татынак шаарыбыз, таласыбыз оготер көркүнө чыгып жатат, Кудай буйрса. Мына Альянс Алтын компаниясы жергиликтүү бийлик менен чогуу иштешип атат. Мына Талас шаарына, деги эле Талас областына, райондорго абдан жакындан жардам көрсөтүп атат. Мындай өзгөрүүлөрдү шаардан эле эмес, айылдардан дагы көрүүгө болот. Талас районунун Көгөй айылындагы бул сейилбак бир нече жыл мурда таптакыр башка болчу. Бүгүн болсо бул жер айыл тургундарынын өзгөчө энелер менен балдардын сүйүктүү жайына айланган. Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун колдоосу менен парк толугу менен жаңыланып, заманбап шарттар түзүлгөн. Мына бала чакалар жакшынакай эс алып, жакшынакай отурганга эмне жесин. Кейде келип отурсаң болот да. Балдарыбыз бар, келиндерибиз бар, сейилдейт, отурабыз сонунда. Неберелерибиз бар, биринчи үйүндө балдар эмесине келдик, могу жерге балдар ойношту, кирип отурдук. Жакшы да. Сонун мындай керек, эмне кереги жок. Ыраазымда будан да чоңураак болсо, мындай көп болсо, ооба да сонун болмок. Ушул айылдан бушта. Жакшы Кудай ушу чоңойткула, чоңураак кыла, будан да жакшынакай кылып. Балдарыбыз, неберебиз бар, ушул жерден чоңойсун, көрсүн, келсин. Жөнөкөй көрүнгөн мындай долбоорлордун артында адамдардын күнүмдүк жашоосун жеңилдеткен чоң иштер турат. Акыркы 10 жыл ичинде Альянс Алтын өнүктүрүү фонду инфратүзүмдү жакшыртууга багытталган 63 долбоорду каржылап, бул багытта 77 миллион 500 миң сом жумшаган. Бул каражаттар мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин шарттарын жакшыртууга, ички жолдорду оңдоого, сейилбактарды жаңылоого, трансформаторлорду алууга, кооптуу жайларга видео көзөмөлү камераларын орнотууга, беккари чуңкурларын курууга жана караңгы көчөлөрдү жарыктандырууга багытталган. Элдин талабына жараша башында ошол 2017, 18, 19 жылдары көбүнчө областтын дээрлик көп айылдарында, ички айылдардын центральный жолдордо ошол жарыктандыруу маселеси болуп, элибиздин коопсуздугу үчүн транспорт көбөйүп калды. Ошол жарыктандыруу маселеси чечилген. Бул жагы Көксайдан баштап, тиги Манас районунун Үч Коргон, ар бир айылдар Талас районунун баардыгы камтылган да. Бүт райондордо, райондордун центрлерине жашындандырууга, ошол жерди жакшыртууга дагы быйыл эле, мына 2025-жылы өткөн жылы 1 миллион сомдон бөлүп бердик да. Мекен баягы чек арадан башталат деп, Чоң Капка бажысына өтүп келатканда дагы быйыл дагы каражат бөлүнүп, былтыркы тыраштан. Ошол жерде мурдагы да кошулуп, ошол жердин жакшыртууга, баягы меймандарыбыз, өзүбүздүн коноктор болобу, ким болобу келгенде дагы баягы жакшы болуп, эшигин көрүп төрүнөт дегендей, азыркы күндө азыр жакшынакай эмнеге келип калды да. Фонддун колдоосу чакан долбоорлору менен эле чектелген жок. Бүгүн Таласта ишке ашып жаткан ири курулуштардагы аймактын келечегине кызмат кылууда. Учурда Бешташ жаратылыш паркындагы асма жолдордун курулушу, Манас Ордо комплексинин жана Нуржанов аллеясынын реконструкциясы жүрүп жатат. Бул иштер мамлекет тарабынан каржыланса, Альянс Алтын өнүктүрүү фонду дагы өз салымын кошууда. Мисалга айта кетсек, бул Бешташ жаратылыш паркындагы асма жолдорду уюштурууда, орнотууда, ошондой эле Манас Ордо комплексин реконструкциялоодо жана Баластан комплексиндагы айтып кошуп кетсек болот. Аллея жана инфраструктура, будан башка дагы көп долбоорлор менен чогуу жергиликтүү бийлик менен, мамлекет менен бирге иш алып барууда. Жалпы жасалып аткан жумуштардын баардыгы бул элдин жашоо шартын жакшыртууга жана жергиликтүү калкка ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталат. Бул долбоорлордун баардыгы урматтуу Эрмат Жумаевичтин демилгеси жана Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен демелчүлөрдүн өнүктүрүү фондунун, Альянс Алтын фондунун жана башка фонддордун эсеби менен элдерге жагымдуу шарттар түзүлмөкчү. 10 жылдан бери жергиликтүү бийлик менен Альянс Алтын өнүктүрүү фонду биргеликте аймактын инфратүзүмүн жакшыртуу багытында иш алып барып жатат.
Натыйжада жаңы эс алуу жайлары пайда болду. Көчөлөр жарыктандырылды, инфраструктура жаңыланды. Мунун баары бир максатты көздөйт: адамдар үчүн жашоого ыңгайлуу шарт түзүү. Учур талабы анын үстүндө баягы өзүбүздүн замандын талабы го дейм. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз башка, элибиздин жаштарыбыздын көз карашы башка, ошого жараша өсүп өнүгүүнүн дагы бир белгиси да. Ушул жерде жашагандарга, келген конокторубузга деги эле Талас элинин баарына мен ойлойм аябай мындай жакшы, приятный болуп, шаарга окшошуп, жакшы көрктөндүргөнгө өз салымыбызды кошуп атабыз да. Бүгүнкү күндө Талас облусунда заманбап шарттар акырындап түзүлүүдө. Анткени өнүккөн инфраструктура бул жөн гана курулуш эмес. Бул адамдар үчүн түзүлгөн ыңгайлуулук, коопсуздук жана аймактын келечеги.